misal қатары келтірейін дедім де, соны деле бербейін дедім де, бірақ дискуссия болғандан кейін айтып қойын дедім де. Мен алайық, так? Мен Жалауат шарында өскен. Жалауат шарында садиктер бүт орысча болчу. 8 мектеп бар әле, 6 мектеп орыс тілінде, 2 мектеп өзбек тілінде. Анан кантип, анан жогорку окуу жайына Харьковка бардым. Аспирантурага Киевке 3 жылга бардым. Барда жерде орыс тілде. Анан кайсы жерде мен кыргыз тілди билет элем депчи. Кайсы жерде үйрөнөт элем деген маселе чыкты. 95-жылы депутаттыкка бердим. Мен ушул Тоң району 99% кыргыздар. Мен ошо жерге барып, орыс тилинде жолугушууларды өткөздүм. Алар болсо мени түшүнүп, бул кыргызча билбейт деп, бирок шайлашты. Ошондон бери 4 жолу шайлашты. Кыргыз тилди мен үйрөнгөнүм. Бул ушул депутат болгондон кийин эл менен жолугуп, эл менен сүйлөшүп атып, элден үйрөндүм, ачык сөз. Мектепке деле барган жокмун, курска да барган, башка жерге да барган жокмун. Ошол мени эл үйрөттү кыргыз тилгечи. Ошол мисалы катары силерге айтып атам, мына депутат болуш деле ошол кыргыз тилин сөзсүз билиш керек деген норма деген жок экен. Эл кааласа шайлайт экен, жакса кааласа шайлабайт экен. Ошол мисалы катары айтып коеюн деп атам. Анан силер дагы бир нерсени эске алышыңар керек да. Мына физика бар, химия бар бизде, биология бар, математика бар, азыр IT бар. Ошолорду кыргыз тилинде кантип жеткизесиздер ошонун бардыгын? Мен ошону түшүнбөй атам. Силер негизи бүт эмелерчи сөздөр чет тилден келген көбүнчөсү. Ошол боюнча да ойлонуш керек да. Анан мына карагыла, азыр көп нерселер ушул бизде шаарда тигил жарыяланып карасаңар, көбүнчөсү ушул чет тилде жазылган же болсо бурмалап турган кыргызча жазылган. Мисалы стоматологиялык деп жазат да. Бир бала деп, клиникасы деп. Өкөтөң орус тил. Же болсо четтен келген тил. Бирок бир кыргызчалып жазып атабыз, кыргыз тили эмес да негизи. Ошон үчүн мен айтып атам, ошо силер дагы бир жолу ушул мыйзамды карап, ошо жанагы болгон жерлерди, чектөө жерлерди алып ташташ керек. Негизи кыргыз тилди колдош керек, өнүгүш керек. Рахмат. Эми мен ой мындай да, урматтуу коллегалар, орус тил, кытай тил, испан тил, араб тил, инду тил, ушуга окшогон тилдер булар колдоого муктаж эмес. Эми дүйнөнү кыдырсаңыздар, ал тилдерде 100 миллиондогон адамдар сүйлөйт. Кыргыз тил каалайбызбы, каалабайбызбы колдоого муктаж. Бул ачуу чындык. Бала чакаңар бар, небереңер бар. Азыр барып сүйлөшүп көрөлчү, бу жерге бир 10-100 кишини чогултсак, көбү тилекке каршы кыргызча сүйлөй албайт. Бул чындык. Ошон үчүн биз кыргыз тилди колдошубуз керек. Мен сунуштайт элем, биз биринчи окууда концепциясын колдойлу, экинчи окуусуда жана аша чапкан жерлерин албетте оңдоп кетели. Бакыт Үсенович башка айткан депутаттардын да чындыктары бар, ал жерин бир аз түздөйлү, бирок биринчи окууда концепциясын колдоп берели. Рахмат. Рахмат. Депутаттардын тил билүү деңгээли боюнча. Депутат Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлү катары мамлекеттик тилди билүүсү жеке менин түшүмдө талап эле болуш керек. Эми аны аныктоо деңгээли ал саясий маселе болсун, мейли, бирок тилди билбесе, мамлекеттик тилди билбесе, мыйзам боюнча түп нускасы мамлекеттик тилдеги мыйзамдын редакциясы эсептелинсе, анан мамлекеттик тилди билбеген депутат кантип иштейт? Жок, тил билген. Чектөө жок. Мисалы мамлекеттик тилди билүү деген сөз жалаң гана мамлекеттик тилде сүйлө, башка тилде сүйлөбө деген чектөө жок да. Мен сураган жок. Мен түшүнүмдө ошондой. Анан ошон үчүн бул жерде жанагы аныктоосу тил билүү деңгээлин аныктоо. Бул ооба саясий маселе деп атасыздар, ошону караганга даярбыз. Ал эми негизи эле мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү өздөрү үлгү болуп маселени чечмейинче өзүңөрдөн баштабасаңдар. Анда жалпы элде, жалпы улуттук маселеде дегенде ошол мамлекеттик тилибизди саясатын анда жөнгө салуу кыйын. Ар бир мыйзам кандай бир Конституция бар, түшүнөм, бар. Балбак мырза. Кечирип коесуз, Балбак мырза, биз сүйлөшүп алалы. Мен ар бир мыйзам
кандай бир себептен жаралат да туурабы? Азыркы иштеп жаткан 90 депутаттан Кожокулова депутаттан башка кимиси орусча сүйлөп атат? Бирөө барбы башка отургандар? Кимиси орусча жазып атат, сүйлөп атат? Себеп болуш керек да. Эгерде биз жалаң эле орус тилинде сүйлөсөк, силер берген сунуш туура болмок да. Биз негизги принцип шайланган кызматкер эл карап турат. Тилди билсе шайлайт, билбесе шайлабайт. Болгон ошол. Партиялык тизме менен шайланыш мүмкүн. Бирок азыр биз келечекте шайлоодо бир мандаттуу пропорционалдык шайлоо менен элге чыгабыз. Эл кандай чечсе, ошондой болуш керек да. Бул бир. Экинчи, чектөө деген бар бир мыйзамдарда бардыгы чектөө. Мен сизге кайрылат элем, балким чакырып алып, иштеп, толуктап, коомдук талкуу кылып алып келсеңер менимче пайдалуураак болот. Экинчиден, кандай десеңиздер, таарынасызбы, туура түшүнөсүзбү? Тескерисинче парламентке кайрылып туруп керек болсо, эгерде өкмөт чечпесе, каражат боюнча сиздер сурансаңыз биз кошуп берсек, иштетсеңер. Мисалы үчүн, айта кетейин, сиз кичинекей штат менен кантип республика боюнча штрафты саласыз? Мен түшүнбөйм ушуну. Сиз азыр жарнамага штраф сала албай жүрөсүңөр, алаңар жетпейт. Кантип штраф саласыңар? Баланча мамлекеттик кызматкер туура эмес колдонуп койду, билбейт экен 5000 сом штраф салам деп кандай протокол түзөсүңөр? Жооп берсем болобу? Жок, мыйзамда силер өзүңөргө жүктөп атасыңар. Бул өтө кыйшык болуп атат. Анда келгиле, силерге деле звание берели. Генерал, полковник, майор. Погон берели, тапанча берели, штраф сала бергиле. Сот штраф салыш керек, сот. Ошондуктан мен силерге суранат элем, мүмкүнчүлүк болсо токтотуп, ызы кылбай, кайра чакырып алып, толуктап келсеңиз. Ушул боюнча жооп берсем болобу? Бул жерде Укук бузуулар кодексинде 181 деген берене сунушталып атат. Бул жерде баса белгиленип эскертүү деп жазылып турат. Бул берененин жоболору Кыргыз Республикасынын ченемдик укук актыларында аныкталган тил билүү боюнча жеке адамдар үчүн белгиленген талаптарга карата жайылтылбайт. Бул берене жалпысынан мыйзам катары эгер бузулса, аткарылбаса, ошол жагынан каралат. Ал эми тил билбегендиги үчүн бул берене жайылтылбайт деп өзүндө эле жазылып турат. Биринчиден, экинчиден, бул жердеги мыйзам топтомдорду алып келгенибиздеги баардык толуктоолордун баары конституциялык мыйзамдын чегинен чыккан жок. 23 жылы өзүңүздөр бекитип бергенсиздер. Ар бир беренеде кандай маселе каралса, ошол беренелердеги мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын чегинен чыкпай, ошону шайкеш келтирүү максатында гана жүргүзүлдү. 32 беренеде Жоркештин депутаттары деп жазылып турабы? Биз ошону гана шайкеш келтирүү максатында киргиздик. Ошол тил билүү ченеми. Бирок кайра эле дагы баса белгилеп кетейин, тил билүү деген сөз бул башка тилде сүйлөбө деген маселе эмес. Ар бир депутат эл өкүлү катары өз тилинде пикирин, башка тилде, расмий тилде пикирин билдирүүгө укуктуу. Конституцияда баары бекитилген. Расмий тил конституцияда бар. Ага каршы келген жок. Болгону гана мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын талабына же болбосо ошого шайкеш келтирүү гана аракети болуп атат. Эгерде силер азыр ушуга каршы болсаңар, анда өзүңүздөр бекитип берген конституциялык мыйзамга каршы чыгып атпайсыздарбы? Анда кантип анда биз мыйзамды жөнгө салабыз? Кантип биз анда мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз? Мыйзам кабыл алынган, аткарууга келгенде ошол эле мыйзамдын 40 беренесинде жазылып турат. Кайра ошол шайкеш келтирүү максатында башка мыйзам актыларын тууралagыла. Биз ошону гана туураладык. Мектептер боюнча азыр мүмкүнчүлүктү пайдаланат. Мектептер боюнча жаңы эш ченем кирген жок. Силер кабыл алып берген мыйзамдагы берене редакциялык түзөтүү гана болду. Көчүрүү экзаменде өзүңүздөр кабыл алгансыздар 23-жылы. Ошонун редакциялык гана түзөтүүсү болду. Себеби кээ бир аталыштар андай эмес экен, аталыш эле өзгөрүлдү. Маани маңызы 23-жылы кандай болсо ошол бойдон эле калды. Аны ошондо көтөрүп, ошондо буну өткөрбөсөңүздөр болот эле. Бирок азыр биз ошону шайкеш келтирүү гана, анан мыйзамга шайкеш келтирүүдө билим берүү мыйзамында андай аталыштар жок экен болгон үчүн редакциялык мүнөздө гана. Бирок бир дагы принципиалдык норма катары эчтеке өзгөртүлгөн эмес. Бул жерде жаңы эч нерсе киргизилген эмес, болгону гана 23-жылы өзүңүздөр кабыл алган мыйзамды толук кандуу ишке ашырууда шайкеш келтирүү максатында башка ошол 18 мыйзамга толуктуу өзгөртүү киргизүү гана болду, долбоор. Бүттүңүзбү? Рахмат. Сиз даяр депутат болуп калыпсыз, кыйын экенсиз. Мен сизге бир суроо берсем, сиз жалпы көп суроого жооп берип атасыз. Рахмат сизге. Мен айтканым, сиз айткан чектөө эмес, бул чектөөнүн түрлөрү болот да. Мисалы үчүн сен мамлекеттик тилди билбесең, сен ушул кызматта иштей албайсың деген талап, бул чектөө эмеспи?
чектөө. Юридикалык ченем. Жок, кечирип коесуз, мен чектөө турам. Ошондуктан мен ушуну айтып атам да. Экинчиден сиз жана айткан штраф боюнча силерге жүктөлүп атат. Администрирование деген сөз. Штрафты эгерде тилди, мыйзамды, мисалы үчүн бир жаранды тилди баягы экзамен тапшырбай жумушка алгандан кийин бул бузуу болот да, туурабы? Ошого сиз штраф саласыз. Жок, андай эмес. Бул Кандай? ага каралтылбайт деп жазылып турат. Жеке адамдардын тил билүү деңгээлин аныктоо боюнча бул берене иштебейт. Бул башка беренелерге карата колдонулат. Эскертүүдө так жазылып турат. Мына тил билүү боюнча жеке адамдар үчүн белгиленген талаптарга карата жайылтылбайт деп атат. Хорошо. Жеке адамдарга такыр маселе жок. А кимге маселе бар? Мыйзам деген мына 40 берене бар. 40 берене боюнча кайсы бир жерде мыйзамы бузулса, анда ошо боюнча каралат. Кайсы кимге караштуу болот ошо жоопкерчилик? Жаранга болбосо кимге? Мисалы, жөнөкөй мисал айтайын. Жарнама. Бүгүн мына айтып атабыз, биягы токмок, биягы кара балта, андан ары бүт эле кыргыз дүйнөсү сонунда, керемет. Ушул борбор баарына үлгү баш болуп атса, ушул борбордо көчөлөрдү кыдырып көргүлөчү. Бир кыргызча таза жарнама көрүнөрбү? Же мыйзам талабына жооп бербейт. Биринчи мамлекеттик тилде, анан расмий тилде. Бардык ченемдер бар, мыйзам турат, эч ким аткарган жок. Өз алынча башкаруу органдары дагы буну аткара албайт, себеби ченем жок. Кайсын эмне мыйзамдын негизинде биз бул жарнама берүүчүнү теске алабыз. Жарнама берүүчү же жарнаманы жайгаштыруучу. Мына ушул келгенде бул мыйзам бузулуп атабы? Бузулуп атат. А ким аткарат? Ким жөнгө салат? Мына ушул нерсе берет. Жеке адамдардын тил билүү боюнча маселеси бул берене менен каралбайт деп жазып бираз турат. кыскараак сөйлөсөңүз, кыскараак бираз. Жетиштүү, түшүнүктүү. Бирок баары бир бул сиздин милдетиңиз, сиз айылга алып атасыз. Шуну аткарышыңыз керек. Мыйзам бар да. Биринчи мыйзам долбоору боюнча биз Ички иштер министрлигине сунуштаганбыз. Анан макулдашуудан өтпөй биз прокуратурага да сунуштадык. Анан юстиция министрлиги менен да акылдашып, анан ортодо алды. Өзүңүздөрдүн мыйзамыңыздарды өзүңүздөр жөнгө салгыла деген сунуш менен биз ошондо токтогонбуз. Алгачкы ирет биз өзүбүзгө алган эмеспиз. Биз Ички иштер министрлигине тапшырганбыз, бирок макулдашуудан ушундай чечилип калган. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Таштанбековго даярдансын Жакышев Руслан. Рахмат. Биринчи мен суроомду сизге диспозициядан баштайын дедим эле, бирок киргиз болгондуктан котормосун таппай койдум да. Диспозиция, мыйзамдын диспозициясы кандай которулат? Сизге айтып атам да. Азыр терминдер деген түшүнүк бар, терминдер которулбайт. Эл аралык терминдер, юридикалык Бул терминдер. сөз да, туурабы? Жок, термин да бул. Бул термин. Терминдер биз которбой эле колдонобуз. Кээ бир термин. Бул которулбайт да? Кээ бир эл аралык терминдер которулбай, ошол боюнча эле колдонулат. А калган иш жүргүзүүдө Жок, мен анда эмес, мен эми диспозиция десем сен орусча эмне сүйлөп атасың дебесин дегендей эле Жок, суроо берип атам да. Айтыңызчы, вот медакадемия кайсы тилде окутуп атат? медакадемия азыр негизинен расмий тилде окутат. Орусча. Расмий, ооба. Анан эртеңки күнү биз мыйзамды калап алсак, баягы экөөбүз Кудай деманынан аркылсын барып калсак операцияга, анан экөөбүз менен боорубузду алмаштырып албайбы? Орусча окугандар анан кыргызча сүйлө деп туруп алса хирургка. Анан я, по-моему, что-то ошиблась, оказывается, это өпкө, оказывается, это не почки деп туруп. Эмне үчүн дегенде биз орусча даярдап атабыз да аларды. Анан орусча даярдагандан кийин бүт системанын баары бүт орусча сүйлөп калган экен да. Ошолор кандай болот? Ошон үчүн биз билим берүү тармагында мамлекеттик тилдин ордун баса белгилеп, макамына жараша камсыздашыбыз керек. Биздин мыйзамда жазылып турат. Билим берүү тармагында окутуунун тили мамлекеттик тил. Жок, негизи мен аны айтып аткан жокмун да, биз жардам кантип беребиз ошол мугалимдерди, кыргызча берген мугалимдерди таба алабызбы? Которуу иштери менен ошону кыргызча окутуу маселесин көтөрүп, тажрыйба бар, болгон, ошону эми толук кандуулукка жеткизүү гана маселеси жатат. Ошол Таптакыр жок эмес да, болгон, окутуулар кыргыз тилинде окутулуп келген. Кайсы окуу жайлары орусча окутуп атат азыр? Негизи 80-70%га жакын жогорку окуу жайлар окутуунун тили расмий тилде. 30%-ын тегерегинде мамлекеттик тилде да окутулат. Белгилүү бир факультеттер. Демек тажрыйба бар. Демек мамлекет өзү
кыргызча окутканга шарт түзбөй туруп эле анан орусча бүтүрүп коюп туруп аны диплом менен келсе анан сени кыргызча үйрөн дегенибиз туура болобу негизи? Жок, азыр ошо билим берүүдө да азыр ошо реформалар жүрүп атпайбы? Ошон үчүн билим берүүдө да жана мамлекеттик тилге болгон мамиле дагы башкача каралып баштады. Биз мыйзамды кабыл алгандан кийин жана анан мурдатан бери келген нерсе ушундай эле. Кандидатский диссертацияларды профессорлор, академиктер дароо эле кыргызча өткөрүп баштайбы? Ал тарапта деле мамлекеттик тилде иштер жүргүзүлүп атат, жакталып атат, башталды. Бул иш башталып атат. Эми бир күндө 100%. Негизи бүгүн орусча берип атат да? Жок, мамлекеттик тилдегиси да бар, орусча да. Эки тилде тең жүргүзүлүп атат. Азыр бул жаатта иштер жүргүзүлүп башталды. Болгону гана биз азыр бир күнү бир башташ керек да, анан өткөн мезгилден өтүп алгандан кийин баары толуккандуулукка жетет. Жергиликтүү депутаттар эмне болот? Алар да билиш керек да, туурабы? Жергиликтүү депутаттар. Эми бул жерде мыйзамда кандай жазылса, ошонун баары шайкеш келтирүү максатында ошондой. Жок, жергиликтүү депутат жөнүндө айтып атам. Жанагы Мыйзам чыгаруу депутат жогорку кеңеште атпайсызбы? Жергиликтүүлөрчү? ошондой эле, биякта норма боюнча. Биздин мыйзам долбоордо. Просто менин округумда жалаң дуңгандар жашаган айылдар бар да, депутаттар да бар дегендей да, алар баары бир кыргызча түшүнбөйт. Дуңганча да Бирок биз ошол айылдар Кыргыз Республикасында да, Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен иштейт да. Мыйзам чыгаруу, аткаруу маселелери боюнча Кыргыз мамлекетинин мыйзамдарына баш ийет да. Анан кантип алар үчүн өзүнчө деп такыранда эмне автономия кылып бөлүп таштайбызбы? Мен каршы эмесмин. Бирок мамлекеттик конституцияда бар да дегенде орусчачы. Жок, алып салабызбы аны? Жакында мен ноокатта болдум. Анан мен ошол жерде бир палчаны менен кыргызча сүйлөшүп атсак, ал болсо башкалар менен местный диалектте сүйлөшүп атат да. Анан бир 10 чакты киши. Ошондой проблемалар кандай болот? Ошол жерде диалект бар. Мен кыргызча сүйлөп атам, мен кыргызча эле, алар деле кыргызча сүйлөп атат. Бирок бири-бирибизди түшүнө албай койдук. Буларды кандай кылабыз? Кандай? Жок, жана айтпадымбы? Баары мыйзамда кандай каралса ошондой болот да. Мыйзам баарына бирдей болуш керекпи? Мамлекеттик тил боюнча жөнүндө мыйзам баардык жарандарга бирдей милдеттендирилет да. Мыйзам катары. Диалекттер жөнүндө айтып атам. Ноокатта диалект менен сүйлөп атат. Мен кыргызча сүйлөп атам, алар деле кыргызча сүйлөп атат. Бирок түшүнө албай койдук бири-бирибизди. Ошондой жерлер кандай болот деп атам. Ал эми тил маселесине тиешелүү маселе, филологияда ал бар, диалектикалык сөздөр бар, колдонууда бар. Анын баары ошо жөнгө салынат да. Ал өзүбүздүн тилибиздин дагы бир өзгөчөлүгү да. Ар бир тилде ошондой өзгөчөлүк бар. Бирок ал мыйзамда ал чектелбейт эч кандай, чектөөгө алып барылбайт. Ошол экзаменде өздөрүнүн диалекти менен бере береби? Жок, экзаменде мисалы билим берүү мекемелеринде кыргыз тили өзүнүн бир стандарты менен окутулат. Билим берүү мекемелеринде атайын кандай окутулса ошол боюнча гана өтүлөт сынактардан. Мына ошондой эле болот да. Байлыгы албетте. Тилдин байлыгы, андан эч ким танбайбыз. Бул биздин ар бир тил, дүйнөдө канча тил болсо өзүнө диалектикалык өзгөчөлүктөр бар. Кыргыз тилинде да бар. Ал четке калбайт. Мен оюмча ушу проблема положенияда, положенияны ушундай кылып койсо болот. Рахмат. Эми диалект бул тилдин байлыгы да. Биринчиден, экинчиден адабий тилдин нормасы менен бардыгы каралат. Сөз кийинки сөз Жакышев Русланда даярдансын Талиева, андан кийин Нарматова. Рахмат төрага. Мына баягы бери тил жөнүндө абдан катуу талкуу болду. Урматтуу кесиптештер, эми баягы улуттун улут болушу, бул кыргыздын улуттук кийими, каада салты, үрп адаты, маданияты, тарыхы эң башкысы тил деп айтылат. Мына кылым карыткан биздин ата бабаларыбыз ушу тилди жоготпой эле алып келатат. Мына карап көрсөңүздөр, ЮНЕСКОнун талдоосу боюнча 8000 аш тил бар экен. Ошонун 7000 колдонулат экен. 1000 тил жок болуп кеткен экен. Ар бир 2 жума сайын бирден тил жоголот экен, урматтуу кесиптештер. Бул
мыйзам долбоорунун жалпы концепциясын колдош керек. Баягы кыргызды кыргыз кылып, кыргызды тааныта турган бул биздин тилибиз да. Албетте, бирок баягы мен айта турган нерсе, бул мына карап көрсөңүздөр, кичине бир эртерээк болуп жатканын сезип жатат да. Мына азыр эми баардыгына жазалоо өтүп алдык. Эртеңки күнү биздин аз дүйнөнүн 4 бурчуна кыргыздын мыкты чыган уул балдары сокуп жүрөт. Ошол эле Бишкек шаарын ала турган болсок, 99% орус мектеп. Чүй борунда дагы 30дан ашык шаар бар. Ошол жерде дагы орусча окушат да. Анан эми урматтуу мейис мырза, биринчиден мунун концепциясын колдогондон кийин ушуларга бир кандай бир алдын ала бир иш-чара өтүп салсак болот. Билим берүү тармагы менен бир кандай иштерди алып барасыздар? Урматтуу кесиптер, тынчыраак болуп койсоңуздар. Билим берүү тармагы менен биз мамлекеттик тилди өнүктүрүү программанын алкагында кызматташабыз. Ал жерде билим берүү тармагы менен кыргыз тилин окутуу боюнча, атайын предметтик мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча, жаңы инновациялар, ыкмаларды колдонуу боюнча бул өзү туруктуу эле иштелип келип атат. Бул жаатта. Мисалы азыр мына биз эми депутат эл өкүлү болгондон кийин баягы элди кыдырып жүрүп атпайлыбы? Ошол жерин айтып жатат да. Сөзсүз эни тил өнүктүрүлө дейт. Мына азыр бала бакчадан баштасаң дейт. Элет жеринде да бала бакчада чет тил менен тилдер чыгып атат дейт. Ошолорго бир китептерди, жана бир телевизорлор илгеркиде бир бөөк сенин жомогуң, хактан аклай сыяктуу кыргыз тилин бир жайылтса экен деген бул жалпы кыргыз эл тилек максаты бар да. Ушул жагын бир катыраак иш алып барсаңыздар. Ал маселе ошо программанын алкагында жүргүзүлүп атат. Балдар контентин көбөйтүү боюнча, кыргыз тилинде мультфильмдерди жаратуу, чет элдик мультфильмдерди которуу, дубляж маселеси. Анан китеп, бала бакчаларга түстүү иллюстрациялуу китептерди чыгарып, бул боюнча программанын алкагында иштеп келатабыз. Мындан ары да улантылат. Анан эми бул мыйзам долбоору кабыл алынып кала турган болсо, эртеңки күнү ушу күчүнө киргенден кийин Бишкек шаарындагы ошо университеттерде орус тилдүү окуу жайлардыкын сөзсүз бул караш керек да. Алар эртеңки күнү окуудан көчпөй калбашы керек. Бул мыйзам менен бир берке катуу жазаны токтотуш керек да. Ошо боюнча дагы бир өзүңүз чогуу бир келип иш алып барсаңыздар. Албетте чогуу кызматташабыз, кеңешип туруп бир багытта бир иш жүргүзөбүз. Рахмат.